Таажы илдетине бөгөт коюу чаралары Нарын облусунун аймагында күчөтүлдү. Бул үчүн Нарын шаарындагы эл көп чогулган жайларда, базарларда атайын түзүлгөн ыкчам топтор жарандарды бет кап күйүүгө жана эрежелерди сактоого үндөшүүдө. Кана маска. А эмне үчүн кылып атасың? Эмне үчүн жазалып атат говорить үчүн? Кыздар. Мына ушундай түшүндүрүү иштеринин башкы себеби акыркы күндөрдө Нарын шаарында таажы илдетинин көп катталышынан аргасыз уюштурулууда. Талап кылгыла бул жерде сатып аткандар элге. Короче, бүгүн вообще эч кимдин бөт кардарлардын немелери жок экен. Анда биз кайра өкмөткө сунуш кылабыз. Чрезвычайныйды күчөткөлө дагы дүкөндүн баарын жапкыла. Анткени болбойт дейм. Келгиле чыгып кетели ушул ситуациядан бири-бирибизди туура түшүнүп. Муну менен катар тартипти жана тазалыкты сактоого чакырган ыкчам топтун курамы шаар ичиндеги жарандарды эртеңки орозо айт майрамын үйлөрүнөн майрамдоого жана тууган урук коңшу колоңдордун үйлөрүнө айт табоого чакырышты. Айт болот, элдер көчөгө чыгып кыдыра баштайт. Үймө кыдырбагыла, үйдө отуралы баарыбыз тең, өзүбүздү өзүбүз сактайлы. Анткени менен кала ичинде атайын адистер тарабынан айтылып жаткан эрежелерди сактабастан беймарал жүргөн жарандар да кездешпей койбойт. Мындан улам мына ушундай түшүндүрүү иштери күн сайын шаардын баардык аймактарында жүргүзүлмөкчү. Маскасы жок адамдарга чара көргөнгө эч кандай мүмкүнчүлүгү жок да, бизде андай укук жок. Анан өзүңөр азыр көрбөдүңөрбү? Мына кээ бирлери да керек болсо сүйлөшпөй басып кетип атпайбы? Маскам тиякта калды, биякта калды депчи. Жалпысынан Нарын шаары боюнча таажы илдетине бөгөт коюу максатында калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө 5 ыкчам топ түзүлгөн. Алар күн сайын шаар ичин кыдырып калкты таажы илдетинен сактанууга жана эрежелерди туура так сактоого үндөшүүдө. Эсенбек Сталбек уулу, Айдын Төлөбек уулу, Бакыт Самсахунов, Нарын шаары.